Узундугу боюнча шериктештеги өлкөлөрдүн арасында 3-орунда турган Нарын дайрасынан Нарын облусунун 2 району суу алышат. Демек анын тазалыгын камсыз кылуу башкы милдеттерден. Бирок Теңир тоолук экологдордун айтымдарында кум төр иштей баштаганы ал ар кандай өзгөрүүлөргө кабылууда. Мындай жагымсыз жагдай өз кезегинде элдин ден соолугуна коркунуч туудурууда. Мисалы акыркы 5 жыл ичинде эле ичеги карын, тери жана жүрөк оорулары күч алган. Дарыгерлердин пикирлеринде бул сууга уулуу заттардын аралашкандыгы менен түшүндүрүлөт. Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Ал ортодо Нарын дарыясынын булганышынын себебин илимий негизде аныктоо үчүн Нарын райондук санитардык көзөмөлдөө борбору тарабынан суу алынып, лабораторияга жиберилген. Бүгүн саат 10-до атайын машина менен ДКС департамент Госсанэпиднадзора деген бар. Мамлекеттик санитет көзөмөлдөө борбору департаменти. Ошондо радиологический, токсикологический лаборатория бар. Ошолор радиологияны, токсикологияны ошол жактан чыгарат. А биз болсо бияктан общий анализин коюп атат кыздар, иштеп атышат. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианид мурда вообще эле чыкчу эмес, кийинки убакта чыгып атат, бирок ниже ПДК. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүт эмелерге жибергенбиз. Ушундай уже цианиддин эмелери пайда болуп атат депчи. Күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңарбы? Жок, 7 тонна колдоносуңар. Нарын шартында январь айында 35 градус, 30 градус суулукта мындай болушу мүмкүн эмес да. Муну бир эле божомол Кумтөр компаниясынан бир нерсе болду. Же атайын залповый сброс кылып ичти, же болбочу болсо жанагы хвостохранилищадагы суу чыгып кетти да. Шыйрактан бөйрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер нарындыктар. Уятам силер дагы киришсеңер дагы. Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткам. Нарын суусуна эң чоң зыян келтирген Нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Мына Сарытөрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн.